Караул! Хо! Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин Кыргыз тарыхында орду эбегейсиз. Анткени тынчтык күндүн орношуна кыргызстандыктар өз салымын кошкон. Ар бир 4-чү мекендеш майданга аттанып, душмандын мизин кайтарууга күчүрөгөн. Алардын эрдиги унутулбайт. Жеңиш аянтында митинг реквием өтүп, өчпө сотко гүл коюлду. Ата-бабалардын кайраты, апалардын тылдагы күжүрмөн эмгеги тынчтык күндү алып келген. Согуш талаасына 360 миң кыргызстандык аттанып, алардын дээрлик жарымы көрсөткөн эрдиги, каармандык үчүн сыйлыктарга арзыган. 150 миңден ашуун командирлер менен жоокерлер орден медалдар менен сыйланган. 22 кыргызстандыкка даңк орденинин толук кавалери. Ал эми 70тен ашуун биздин жараныбызга эң жогорку Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылган. Чолпонбай Төлөбердиев, Исмаилбек Таранчиев, Калыйнур Үсөнбеков жана башка баатырлардын эрдиги эч качан унутулбайт. 100 миңден ашуун жаран эрдик каармандык менен каза таап, кан майдандан кайтпай калган. Улуу жеңишке карай жол узак жана татаал болгон. Бардык күчүн, өмүрүн атамекенге арнаган атуулдардын аракети менен жеңиш орногон. Жогорку кеңештин төрагасы дайыма тынчтыктын ыры жаңырып, жеңиштин деми өчпөсүн деди. Биз ошол кандуу жылдардын азабын тарткан бардык согушка катышкандарга, оорукта жер айдап, эмгек кылгандарга, нанынын акыркы күнүндө фронтко жөнөтүп, үмүт менен жашаган ошол учурдун каармандарына таазим этебиз. Келечек муун алардын мекенчилдигин, биримдигин, арты менен улуу жеңиш камсыздаганын унутпашыбыз керек. Тынчтык үчүн күрөшкөн карт жоокер Түркөн Акун Бейшембаев жеңиштин 78-чи жазын тосуп жатат. Ал Украина, Беларусь, Венгрия, Молдавия, Чехословакия аймактарында салгылашууга катышкан. Кылым карыткан карыя бейпил турмуштун баасы баркы кымбат экенин белгилейт. Барлыгы аман эсен кичине Кудайдан жакшы тилектери ишке ашкан убакта, баары тынчыган убакта жакшы өтүп атат. Мындан ары согуш болбосун. Бала бакырага ок мәстікенек кірбесін. Барыңар оқым тұқымыңар өсіп, жерге жеңер менен еш жамандық көрбей, өсіп өліп, жайыла бергіле, өміріңер ұзын келесеңер келен болсын, о мен. Улуу жеңиш күнүн белгилөөгө Шамил Мухамеджанов дагы келген. Ал Курчоодо калган Ленинградтын тургуну. Аруак тынчтык болсун деп тилейт. Я встретил победу в детском доме. Жеңишти көлдөгү балдар үйүндө тосмокмун. Ленинградтан мени ысык көлдөгү балдар үйүнө алып келишкен. Кыргызстан менин мекеним. Мени кабыл алып, ушул күнгө чейин жашап келем. Кийин армияда кызмат өтөп, кайра мекениме кайтып келгем. И сейчас, после войны, и по сей день я, наверное, проживаю здесь. Жеңиш аянтындагы иш-чарага ардагерлерден сырткары куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү, депутаттар, дипломаттар жана башкалар чакырылган. Баарынын тилегени тынчтык. Бұл ажалдан, фашизмдин запкысынан куткарган майрам. Bunu biz bağlaşımız gerek, muğundan muğun ötkörüp berip duruşumuz gerek. Бұл майрамның басы жоқ. Бүгінгі майрам менен еліміздің барын құттықтаймын. Денсаулықта болып, тыныштық болып жерімізде. Чоң аталарыбызга чоң таазим. Анан могу жаштарга айта турганым, могу эки бүгүнкү иш-чара жана иш-чара укмуштай жакшы өтүп атат. Жаштарга, балдарга бул тарбия да жакшы. Аталардын эрдиги, оруктагы эмгекчилердин каармандыктары мекенди сүйүүнүн үлгүсү, жаш муундарга өрнөк. Бөбөктөр дагы жеңиш күнүнө камданып, ардагерлерге ыр белек даярдап келишкен. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти, жерге бизге келген күн. Бизде көргөн бул жеңиш катал согуш карына, өрт ичинде жаралган аталардын карына. Та война отгремела много весен назад. Преклонивший колено, плачет старый солдат.
заглубевший рукой, гладит темной грани, где по телу плитой батальон их лежит. Улуу жеңиштин 78-чи жазы шаңдуу белгиленди. Аянтта аскер боткосу таратылды. 1500 кишиге жасадык. Аскердик каша гречка менен жасалган. Onun içinde гречка, тушонкадан кийин кадимкидей май кошулат да. Анан туз, суу ошону менен жасалат. Майрамдык иш-чарага улуу кечүү, жаш кары катышты. Тилекке каршы апаат күндөрдүн күбөсү болгон ардагерлердин, ата-апалардын катары жыл сайын суюлуп барат. Учурда өлкө боюнча көзү тирүүлөрдүн саны 70-ке жетпейт. Аларга президенттин тескемесине ылайык 100 000 сомдон бир жолку материалдык жардам көрсөтүлдү. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.